Брайль шрифти көрүүсү начар адамдар окууга жана жазууга ылайыкталган чекиттүү тактилдик шрифт. Аны 1824-жылы 15 жаштагы француз өспүрүм Луи Брайль ойлоп тапкан. Кичинекей кезинде Луи атасынын устаканасында ээр бычагы менен көзүн жарадар кылган. Убакыт өтүп, инфекция экинчи көзүнө тарап, көрбөй калган. Ошентип атасы Луини Париждин Азиздер мектебине жиберген. Аталган мектепте Валентин Гаюй рефлектик сызыктуу түрдө жазылган китептерден тренинг өткөргөн. Бул китептердин баарын изилдеп чыккандан кийин Луи Брайль кайра иштеп чыгып, толуктоолорду киргизген. Ошол күндөн тарта Брайльдин методикасы дүйнө жүзүнө жайылып баштаган. Көрүүсү начар балдар үчүн атайын окуу куралдар мугалимдер тараптан даярдалган. Андан тышкары мындай приборлор менен жана калим саптын ордуна ушундай грифель дагы колдонулат экен. Биздин мектеп интернатта 221 бала окуйт. Алардын көбү Кыргызстандын региондорунан келишет. Нарын, Талас, Жалал Абад, Ысык көл областтарынан, Чүй областынан. Анан алардын ичинен 221 баланын ичинен 102 бала бул Брайль системасы менен окушат. Башталгыч класстардын окуучуларына Айжан Жолдошова сабак берет. Ал Брайль алфавитин балдарга үйрөтүп келет. Вот они начинают читать. Вот цифровой знак. Бул жерде сандар жазылуу. Мисалы бул белги 4 деген санды билдирет. Бул болсо 8-ди. Брайль шрифти менен жазылган китепти окуу үчүн манжалардын сезгичтиги керек. Эгерде манжалар жакшы сезбесе, бала тамгаларды тааныбай калышы мүмкүн. Кээ бир балдардын манжаларынын сезгичтиги өтө төмөн болгондуктан биз оңой үй шартында жасалуучу ыкмаларды сунуштайбыз. Туздуу сууга манжаларды салып, анан аларды кургатып, кол май менен сүйкөп укалоо керек. Азыркы күндө Баэлинов атындагы китепканасында Брайль шрифти менен жазылган китептер иштелип чыккан. Белгилүү жазуучулардын да чыгармалары которулган. Да, вот, например, есть техника массажа, она в 3 книгах. Жакын арада Брайль шрифтинде жазылган жаңы китептер чыкты. Азыркы тапта биздин китепканада 400гө жакын китеп бар. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын конституциясы 2 тилде чыкты. Культурология, укалоо боюнча китеп. Ошондой эле Кыргыз эл жомоктору, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, Төлөгөн Касымбековдун Келкел аттуу чыгармасы да бизде бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн Брайль шрифти менен чыгарылган китептер байланыш каражаты гана эмес, ал жалпы тил сабаттуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.